Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 10 сабак активдүү практикалык сабакты түздөн түз өтүү жөнүндө деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мугалим өзү активдүү ойлоп, иштеп, практикалык үлгүсүн окуучуларга көрсөтүүсү керек. Активдүү практикалык ишти уюштуруу үчүн эң ыңгайлуу учур кайсыл? Көңүл буруңуздар. Биринчи, үй тапшырмасын текшерүү. Экинчи, жаңы теманы түшүндүрүү. Үчүнчү, бекемдөө. Демек, сабактын максатына жетүүгө ар бир окуучуну ойготуп, кызыктырып тартуу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, жаңы теманы өтөөрдө эмнеге көңүл буруш керек? Эң биринчи, жаңы теманын башталышында 1-2 жаңылык суроо, информация менен окуучулардын ойлоосун, темага кызыгуусун ойготуп алыңыздар. Андан кийин тез жооп берип, кызыгуу ойлоосун өчүрбөй, теманын акырына чейин алып барыңыздар. Ага жооп берсе, башка дагы суроо берүү аркылуу окуучуларды кызыктырып алыңыздар. Демек, мүмкүн болушунча ал суроо тапшырмалар дифференциалдуу, ар биринин мүмкүнчүлүгүнө ылайык болсо дагы жакшы болуп, жаңы теманы түшүндүрүү өзү бул карама-каршылыктуу, динамикалуу болуусу керек. Проблемалык жагдай түзүп, окуучулардын көңүлүн топтоштуруу. Проблеманы чечүүдө мини дискуссия уюштуруу. Көңүл буруңуздар, суроо берип, 1 минутта убакыт берип, тынч отуруп, ойлонтуруп, издетүү, ойлонуу, изденүү жолунда үйрөтүү зарыл. Берилген жоопторду коллективдүү салыштырып, ошону мыктыларын тандоо зарыл. Талаш, тартыш, дискуссияны 2 минуттан 5 минуттага чейин унчукпай иштеп, ойлонтуп, сүйлөп, китеп же башка каражаттар менен иштөөгө айкалыштыруу. Ошол эле учурда теманын айрым оңой бөлүктөрүн окуучулардын өз алдынча окуп үйрөнүүсүнө, өздөрүнө убакыт бөлүп, ага шарт түзүп бериңиздер. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, окуучулардын ар бири темада эч болбосо өз акылы, жөндөмү жете турган бөлүгүнө келгенде өз ой пикирлерин айтуусу, жооп берип туруусу жөнүндө мугалим ойлоп, ошол нерсеге кам көрүүсү зарыл. Себеби бул окуучуларды активдештирүүдө эң маанилүү учур. Качан гана окуучу өзү да бир ой, сөз айтып, анысы мугалими, көпчүлүк тарабынан кабыл алынса, андан да эң артыгы ошол окуучу айткан нерсе жактырылса, демек, ошондо гана ал окуучу өзүнүн да маанилүү экендигин бир аз сезип, андан ары ойлонуусу, аракеттенүүсүнө стимул болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, көпчүлүк окуучулардын пассив болуусунун себеби эмнеде? Биринчи, алар эч качан жооп бере албайт. Экинчиден, берген жообу эч кабыл алынып, жактырылбайт. Үчүнчү, жасалма кабыл алынып, жактырылат. Төртүнчү, ошол себептүү андай окуучулар сабакта кайдыгер, сабактан сырт, башка нерселерди ойлоп же жасап отурат. Демек, урматтуу кесиптештер, биздин сабагыбыздын активдүүлүгүнүн эң зарыл шарты бул сабак учурунда ар бир окуучу өзүнүн сөзү, ою сабак үчүн маанилүү, орчундуу, керек экендигин мугалимдин сездирүүсү, ошого шарт түзүп жетишүүсү керек экен. Сабак учурунда ким пассив болот? Биринчи, сабакта түшүнбөгөн окуучу. Экинчи, сөзү да, ой пикир сунушу, жообу да мугалим окуучулар тарабынан кабыл алынбаган окуучу. Үчүнчү, мугалимге өчөшкөн окуучу. Төртүнчү, классташтарына өчөшкөн. Бешинчи, көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бул бир гана окуучулардын арасында эмес, жалпы жааматта да ушундай нерсе көп кездешет. Адилетсиздик көргөн окуучу. Алтынчы, мугалим сабакка кызыктыра албаган окуучу. Жетинчи, сабактан башка күчтүү, кызыгуу тапкан окуучу дагы пассив болот. Мисалы, машинага же болбосо интернет оюндарына берилип кеткен окуучулар дагы сабакта пассивдүүлүк кылат.
8. Өзүндө үй бүлөсүндө проблемасы бар окуучу. 9. Ден соолугу ойлондурган окуучу. 10. Адашкан окуучу. Демек, мына ушул жана башка себептер менен сабак процессинен көңүлдөн сыртта ажырап калган окуучу пассив болот. Көбүнчө мугалим мындай окуучуларга маани бербейт. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктап туралы. Кийинки чыгарылышта эң сонун сабактар менен дагы тааныша аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.